Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн болочоктогу энелер, ата энелер же болбосо учурда балдарын тарбиялап жаткан ата энелер үчүн азыр биз Шербекова Асель эже менен жакшы маек куралы деп турабыз. Анткени Асель эжени тааныштыра кетсем, карым-катнаш боюнча, үй бүлө мамилеси боюнча эксперт, өзү 8 баланын мээримдүү энеси. Эже саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн бала тарбиялоо боюнча сөз кылалы деп турабыз. Биздин коомдо ушул нерсе канчалык деңгээлде учурда керек жана ошол нерсе кандай өнүгүп жатат эже? Бала тарбиялоо эң негизги мамлекеттин өнүгүүсү деп айтсак болот. Мамлекеттин өнүгүүсү, карым-катнаш, дүйнөгө маалыматтын кеңдиги, мисалы, илимге болгон аракет дейбизби, бүт бардыгы баары эле бала тарбиялоого барып такалат. Кыскасы, ата эненин киргизген, ата эненин берген канчалык деңгээлде берип атасың сен бала тарбиялоону, ошол өмүрүнүн акырына чейинки базасы ошол биздин кичинекей мезгилге барып такалат. Ар бир адамдын ошол коркуусу, илимге болгон коркуулары, акчага болгон коркуусу дейбизби, мамлекетти коргоого болгон коркуулар азыркы учурда көрүп атпайсыздарбы? Ошонун баардыгынын базасы кичинекей кезге бала тарбиялоого барып такалат. Мындай айтканда, чет өлкөнүн өнүгүүсүн мен дайым айтып келем. Өнүгүүсү Американы айтабызбы, Японияны айтабызбы, кайсы мамлекеттин өнүгүүсүн карай турган болсок, алар үстүңкү 30-дан 40-тан өтүп калган дейбизби? Ошол деңгэл, ошол багыт, ошол жаштагы адамдарды оңдоого караганда бала тарбиялоону күчөтүү менен кичинекей балдарды, садиктерди, психологиялык тараптарын, динибизди дейбизби, баарын комплексин кичинекей балдарга туура берүү менен мамлекетти эң жеңил бат көтөрүүгө мүмкүн экенин ошол мамлекеттер көрсөткөн. Мисалы, Япония мамлекетинин азыркы учурда китептер өтө кенен, алардын өнүгүүсү боюнча, Американын өнүгүүсү, кайсы мамлекеттин өнүгүүсүн карасаңыздар, эң биринчи бала тарбиялоодон баары келип чыгарын алар анализдеп, алар изилдеп, көрүшүп, ошол бала тарбиялоого баардык салымды, мамлекеттик деңгээлде салымдарды салган кезде, алар 40 жылда, же болбосо 20 жылда, 30 жылда мамлекетти дүйнө жүзүнө дүңгүрөткөн мамлекеттерге айландырган. Бизде ошол бала тарбиялоого келген кезде баары айтышат, мисалы биздин аталарыбыз уруу эле чоңойткон, же болбосо биздин улуу муундарыбызга айтканда, биз сени уруу эле чоңойтконбуз, сени эмне жаман болуп атасыңбы деген нерсе менен эле чектеп коюп атабыз да. Бирок анын ички абалына толук мындай көңүл бура турган болсок, ошол ички адамдын жан дүйнөсүндө болгон нерсе, биздин өсүүбүз негизи ар бир адамдын өсүүсү ички жан дүйнөсүндө го. Ички тарабың, ички жан дүйнөң өсмөйүнчө, сырткы абалың, ички абалыңды гана көрсөтүп турат, сырткы абалыбыз. Бирок ички калыптанган, ички биздин сезимдерибиздин баары биздин ийгиликтүү болорубузду, чоң-чоң ийгиликтерди кыскасы тосуп турат. Өтө маңыздуу бала тарбиялоо азыркы учурда туура баланы туура тарбиялоо кандай болуу керек деген. Биз азыр өтө көп сабактарды өтүп келебиз ушул багытта. Ар бир кыргыз айымынын деп айтат элем, ар бир болбосо дагы көпчүлүк туура тарбия берип атамын, мен туура энемин деп эсептеп, бирок туура эмес тарбиялап балдарыбызды туура эмес кандайдыр бир иш аракеттерге барып коебуз. Мисалы, бизге келген кыздар айтышат го, мен урбаш керек экенин билем, кыйкырбаш керек экенин билем, бирок кыйкырып коем. Урбаш керек экенин билем, бирок уруп коем дегендей да. Өзүңүз айтып калдыңыз, эже сизге байланышка чыкканымда ушул бала тарбиялоо боюнча көп жылдан бери изилденип жүрөм депчи. Анан өзүңүздүн да 8 балаңыз бар экен. Багы мен интернеттен окуп калсам, өзүң кандай эне экениңди билгиң келсе, балаңдан сурап ал дейт экен биринчичи. Ошого сиз кандай карайсыз? Же баланын кыймыл аракетинен билиш керекпи? Сен кандай энесиң, кандай тарбия берип жатасың балдарыңа? Ата эненин кандай эне экенин балдардын жүзүнөн көрүп турасың деген бул аябай туура. Балдардын жүзүнөн ата эненин кандай экенин көрсөң болот. Ал балдарың жылмайбыдабы, кандай бала экенин. Так, мен 8 балам бар. Мен өзүм аябай ушундай баарын билем, кыйынмын деген айымдардын катарындамын. Так, бар тараптан изилдеп, окуп китептерди, ислам тараптан окуйбуз. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бала тарбиялоого өтө чоң көңүл бурган. Мисалы, 7 жашка чейин баланы падышага мамиле кылгандай кылгыла.
12 жашка чейин үйрөткүлө, кулдай жумшагыла мындай. Жумуш жасаганды үйрөткүлө. Андан кийин 12ден кийин достой мамиле кылгыла деген биздин исламда дейбиз да. А бирок 7 жашка чейин падышага мамиле кылганда эч ким кылбайбыз. Эмне эсептен кылбайбыз. Мисалы келебиз да, баланы ал хадисти окуйбуз, просто билебиз барыбыз. Аны мен мусулманмын деген баары уккан болуш керек деп эсептейм. А бирок эмне үчүн биз 7 жашка чейин падышага мамиле кылгандай кыла албайбыз? Эмне үчүн уруп жиберебиз? Эмне үчүн кыйкырып жиберебиз? Эмне үчүн чаап жиберебиз? Бул негизинен психологиялык тараптан карай турган болсок, негизи ата-энеден эмнени алган болсок, биз 80% балага автоматтуу түрдө бере беребиз. Өзүбүздүн ооба, өзүбүз ата-энеден кандай тарбияны алган болсок, так эле ошону балага бере беребиз. Ошон үчүн мындай болуп калат. Балдарыбыз мисалы биз бир уруу бар деп айталы. Мисалы, менин өзүмдүн туугандарымды айтсак, биздикилердин баары мындай катуу адамдар. Мындай кызыл камчы деп коет го бизде. Аялдарына да катуу, балдарга да катуу. Балдар отур дегенде отуруш керек, тур дегенде туруш керек. Кыскасы, эне кадимки кудай болуп биздин айтканды баары угуш керек дегендей принципти карманган адамдарбыз. Ал эми ошол эле кезде дагы кээ бир үй бүлөлөр бар, өтө мындай, кандай десем, өтө эмоциясы жок, тынч адамдар. Чогултуп бир чыгаргандар. Жоштон жоон чыгат деп коет го бизде, ошондой адамдар. Алардын тууган уругу менен ошондой кете берет. Биздин тууган уругубуз менен баарыбызда катуулук. Эркексиңби, эркек бол дегендей, ушундай бизде ушундай кармалат да. Бул мен ойлочумун, мурдакы учурда өзүм ушул психология тарабын окубай туруп ойлочумун, эми биздин болгонубуз ушул, генибиз ушул. Бизде ушундайбыз. Биздинти ата-бабаларыбыздан бери бизде келаткан ушундай, баарыбыз катуубуз деп ойлоп койчук. Бирок бул автоматтуу түрдө ата-эне кандай болсо, балага ошону гана берерин көрдүм да өзүм. Мунун баардыгы кичинекей кезде мисалы баланы канчалык деңгээлде тарбиялайсың, баланы кыйкырып атасыңбы, уруп атасыңбы, чабып атасыңбы? Мисалы баланын 7 жашка чейин, 12 жашка чейин калыптануусунда денесинин сүйүүнү ар бир адам каалайт го, кичинекей бала сүйүүнү каалайт. Ошол сүйүүнү эгерде сен минус уруу аркылуу берип аткан болсоң, анда автоматтуу түрдө бала баласына уруу аркылуу берет экен да. Уруу аркылуу берет экен сүйүүнү. Мисалы, бала каалаган кезде же болбосо баланы сүйүүнү кучактоо аркылуу бербей турган болсоң, анда автоматтуу түрдө алар талап кылат сенден. Кантип талап кылат? Тура эмес нерсе жасашы мүмкүн, сизге жакпаган барып тузу төгүшү мүмкүн, же болбосо сахарды бир неге салышы мүмкүн. Кыскасы тура эмес бир өзүнүн бир нерсесин көрсөтөт. Кыймыл аракетин. А сиз барасыз дагы балаңызга, ой, токтоп кой, көңүл бурасыз просто дагы, көңүл бурасыз, аны чаап коесуз. Ал алып атат, сүйүүнү алып атат, просто минус аркылуу. Өзүн айласыздан көңүлүн сизге бурдуруп атат. Бирок ошо көңүл бурдурууну эгерде сиз барып кучактап, сүйүп мындай плюс менен сүйүү берип кое турган болсоңуз, эгерде оң сүйүү бере турган болсоңуз, ал балаңыз андай тура эмес жолдорго көп барбайт. Эми бир нерсени анализдеп барышы мүмкүн, бирок сиздин көңүлүңүздү бурдурууну кыскасы оң жол менен алып аткан бала терс аракеттерге барбайт, мындай айткандачы. Эми ошол баягы айтып кеттим го, өзүмдүн тууган уругумду деп, өзүбүздүн туугандырыбызды, биздин катуулугубузду айтып атам. Бирок интеллигент өзүнүн эмоциясын башкара алган, контролдой алган эне, өзүнүн эмоциясын контролдой алган, өзүнүн сезимин нормада билдире алган интеллигент бала болуп чоңоет. Эгерде биз ошол сүйүү жетпеген, сүйүү талап кылган кезде оң жол менен ала албаган бала, ал эч качан жашоого сүйүүнү оң жол менен чача албайт. Эч бир жерде азыркы учурда көрүп атасыздар. Мисалы, соц тармактарда дейбизби, бир кичинекей бир мындай бир адамдардын айткан сөздөрүнө эч ким оң жооп айта албайт да. Баары жалаң гана жаман жактарын гана көрөт. Ооба, жаман жактарын гана көрө алат. Себеби өздөрүнө сүйүү жетишсиз адам эч качан башка адамдарга, коомго, мамлекетке толук сүйүү бере албайт. Сүйүүнү, кыскасы, ар бир бала сүйүүнү энеси аркылуу гана алат, мындай айтканда. Ата-эне аркылуу сүйүүнү толук алган бала, ал эртеңки учурда балдарына сүйүү бере алган, баягы айткандай, мен уруп коем, билем, бирок уруп коем дебеген, өзүн контролдой алган, балдар менен интеллигент катары өстүрүш алган эне ата
боло алат. Бирок бул биз буну эми башка өнүккөн мамлекеттер көрсөтүп атат да. Аны көрүп атасыздар, япондордун, кореецтердин кинолорун көрүп атасыздар, китептерин окуп атасыздар. Алардын такыр эмоциясын контролдой алган, интеллигент, ал тарапка барып келген алымдарыбыздын айткандарын угуп атабыз. Ал жакта такыр бизден 70-80 жыл алдыда алардын бири-бирине кылган мамилеси өтө мындай сабыр менен өздөрүн кармай алган, кичинекей жакшылыгыңа ыраазы болуп, сиздерге ар бирине ыраазычылык билдире алган ушундай адамдар биз өзүбүздүн жаныбыздагы жолдошубузга же болбосо ата-энебизге ыраазычылык айтууда кыскасы айта албайбыз. Бул жакта кармап турат бир нерсе. Ал бизге жетишсиз деген сөз да. Өзүбүзгө жетишсиз болгон. Демек, коомго жакшы адамдарды тарбиялаш үчүн биринчи ошо эне сүйүүсүн берип балага, анан ошол бала дагы коомго зыян келтирбейт экен да ошондой. Эми сиз эмне үчүн ушул теманы изилдеп жүрөсүз деген суроо бергим келип атат. Же сиз кайсыл учурда ушул нерсе менен алектенип баштадыңыз? Канчанчы балаңызды төрөгөндө өзүңүздү мындай күнөөкөр эне сездиңизби, же өзүңүздүн билимиңиз жетишсиз болду бала тарбиялоодо? Мен өзүм китеп көп окуйм. Жан дүйнөм негизи китеп менен байланган деп айтсам болот. Анан элдер телефонду чукулап, көргөнүн карап, эмнеге телефонду чукулайт, андан көрө китеп окуса деген адаммын. Бир китептен окуй бересиң. Мындай болуу керек деген эреже көп. Бирок ошол эле кезде эмне үчүн ошону жаза албайм деген нерсе бар да. Мен кыздарымды мендей болушуң керек деп тарбияладым да. Улуу кыздарым меники кыз, 4 кызым бар, андан кийин эркек. Улуулары кыздар. Аларды тарбиялаган кезде ушунчалык кичинекей кезинде билинбейт. Бардык ата-эне кичинекей кезинде сезбейт. Балдарымды туура тарбиялап атам, урушуп койсоң угат, уруп койсоң ыйлап байкушу соролот. Андан кийин бир аз чоңоет да, 14-16га келет. Ошол кезде проблеманын баары башталат. Балактыкка жеткенден кийин дороңдоп калгандан анан башталат. Эркек балдар айрыкча 14-16га келгенде энелердин баары ыйлайт. Баларын контролдой албайт, башкара албайт. Мен балам мындай болду, андай болду деп ыйлаган энелер көп да. Анын баардыгы кичинекей кезде жетпей калган сүйүү деп айтсак болот. Же болбосо албай калган мындай денелик сүйүү, албай калган денелик сүйүү деп айтсак болот. Мен да кичинекей кезде аларды басып эле сен окушуң керек, жакшы окушуң керек, сен аябай мыкты болушуң керек, алды болушуң керек, кыскасы элдин алды болушуң керек. Мен сенин баарын жасап атам, кийиндирип атам, бүт баары жетиштүү. Эмне керек болсо баарын алып берем, просто сен оку. Сен окушуң керек, мыкты болушуң керек деген сыяктуу аларды мен только баса бергем. Тапшырма аткарыш керек болсо жалаң 5 алышың керек. Мен 4 алганда ыйлашым, сен дагы 4 алганда ыйлашың керек. Кыскасы ушундай аларды ушундай тарбия менен туура кылып атам деп ойлодум. Сырттан көргөн адамдар мени ойлойт, ал аябай мыкты эне, аябай сонун, бул балдарын жакшы тарбиялап койгон. Себеби бунун балдары ашыкча сүйлөбөйт, кыскасы старт мындай бар жерде даяр турат, көчөгө чыкпайт. Азыр кыздар деген ичип клубтарда жүргөн кыздар көп. Сиздин кыздарыңыз эч бир көчөгө чыкпаган, сүйлөбөгөн, ушундай сонун кыздар деп сырттан караган адамдар. Бирок иштен алар чоңоюп келгенде, алар өз алдынча бир нерсени чече албаганы, өз алдынча окуй албаганы, только мен айтканы менен окуганы. Бул жерде балдардын баарын башын эне өзү башына алып алат деген сөз да. Алар өздөрү башы иштебейт мындай айтканда. Алардын башын сен алып алдың мени. Сен өзүң башкарып жүрөсүң аларды. Алар өздөрү башын иштеткен жок. Алар өздөрү балдардын өздөрү бир нерсе жазайын дейт, жазагандан коркот. Себеби бул жакта баш бул жакта, контроль бул жакта. Автоматтуу түрдө баланын өсүүсү токтойт. Ал жерде өзү өмүр бою бир нерсе жазагандан корко берет ал балдар. Ийгиликтүү боло албайт кыскасы, өзүн тааныбайт. 12 жашта бала өзүн таануу керек. 12 жашта бала өзүнүн жөндөмдүүлүгү ачылуу керек. Эмнеге жөндөмдүү? Эмнени алып чече алат? Кабыл алыш керек экен да. Эмнени мисалы чече алат? Эмне кылам? Мисалы, апа мен ушул нерсеге кызыгам деп 12 жаштагы бала өзүнүн оюн айтып баштайт. Бирок бастылып калган балдар айта албайт. Себеби алар психологиялык тараптан жетилбей жатат. Алардын ички жан дүйнөсү коркуу бар. Коркуу бар адамдар алар өздөрүнүн ойлорун ачык айта албайт да. Айта албайт, просто аларда басылуу бар. Алар бул жакта кармап турган эненин контролу бар. Тизгин бар кыскасы. Ал тизгин өмүрүнүн акырына чейин эненин салып койгон тизгини менен алар коркуп жашоодон өтөт.
Ал адам эч качан мамлекетке бир пайдалуу нерселерди кыла албайт, дайым тизгин тартып тура берет. Ошол тизгинди бошотуу менен балдарды өз алдынча дагы мисалы ойлорун айтып, ойлорун угуп, мисалы балам бул жерде сен кандай чечим чыгарат элең, бул жерде мындай болуп калды, сен бул жерде эмне дейт элең, сен бул жерде мага кандай жардам бере аласың деген сыяктуу бала менен 12 жаштан кийин достой сүйлөшүп, ага чейинки абалда балдарга толук сүйүү берген кезде ал балдар кыскасы эртеңки учурда мамлекетке сүйө бере алат. Азыркы мындай бир көрүп атасыздар да, мисалы бийликтеги адамдарды эмне үчүн мындай кылып атасыз, эмне үчүн мамлекетти жейт деп баары кайгырат. А бирок мамлекетке болгон ички сүйүүсү, анын баардыгы кичинекей кезде энеден алуу керек. Ал нерсени ала албаса, мамлекетке болгон сүйүүсү жок. Мамлекеттин көтөрүлүшүн ойлоно албайт ал. Только өзүнүн кандайдыр бир баягы кичинекей кезиндеги коркуп ачка калган учурлары менен эле акча чогултуу менен эле алек болуп калат. Аны анализдей албайт, мисалы, өзүнүн логикасын иштете албайт. Буну мен эмне кылам? Андан көрө мамлекетимде мектеп жетишсиз болуп атат, садик жетишсиз болуп атат. Мындай кылсам болот, дей албайт да. Только мондай ачка калып калам дегенде эле чогултуп, мунун баары кичинекей кезде калыптанган кыскасы. Ошондо өз оюн эркин билдирген, өз чечимин чыгара ала турган балдарды биз кантип тарбиялайбыз эже? Кайсыл жашынан баштап эркин коюш керек баланы? Негизи кичинекейинен эркин коюш керекпи же биз кыргыздарындай? Кайсы кезден баштап оңдоп кете алабыз? Биз 14 жашка чейин оңдоп коюу жеңил. 14 жашка чейин. Андан кийин мээси ушта калыптанып калат. Калыптангандан кийинки учурда ал өзү менен өзү иштөө менен ал нормага келе алат. Ал өзү менен иштөө керек. 14 жашка чейин болсо эгерде оңдоп коюу кеч болсо да түшүнүп иштеп кетүү жеңил кыскасы бала менен. Кыскасы жакшы эне болуп калуу үчүн дагы энелер иштөө керек өздөрү менен. Бир аз болсо да иштеп коюу керек. Бир дагы эне баласын жаман болсун деп бир дагы эне ойлобойт. Баардык эне баласын мыкты кылгысы келет. Эң алды кылгысы келет. Ар бир ата, ар бир эне. Просто ошол жерден кантип мыкты кылам, мен мыкты жасап атам деп басып коюп атпайсызбы? Эми баланы негизи пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан качан баламды тарбиялап башташым керек деп сураган кезде ал 2 айлык баланы кечиктим деп айткан. Демек, жубай тандагандан башташ керек, Биз эми жубайыбызды тандап койдук. Анда эмне кылабыз? Жубайыбызды тандап койгонбуз. Жубай тандагандан баштагыла деген. Себеби жубайың кандай болсо, баланы ошентип эле тарбиялайт экен да, Ошон үчүн айттыр да. Демек, тандап алдык. Эми эмне кылабыз? Эми биз өзүбүз менен биринчи иштешибиз керек. Баланы тарбиялагандан мурда өзүбүз менен бир аз иштеп алышыбыз керек, Мисалы, кайсыл кезде эмне калыптанарын, баланын кайсыл жашында, кайсыл айынан баштап эмне калыптанат. Мисалы, ичке урук түшкөндөн баштап алардын психологиялык абалы, коркулары калыптанып баштайт. Ичтеги абал өтө маңыздуу. Мисалы, көп адамдар баланы кантип тарбиялаш керек деп биз энелерден сураган кезде энелер айтышат, ичте кезден дейт. Макул, иштен кезден кантип тарбиялап баштайсыздар десең, просто баары айтат да, иштен кезден тарбиялаш керек дейт. Бирок ичте кезден кантип тарбиялайсыз? Иште кезде, сиздин ичиңизде бала кантип тарбиялайсыз десе, сүйлөшүш керек дейт. Просто ошол кезде, мисалы, сиздин балким бийиктиктен коркконуңуз, балким күйөөңүздөн коркконуңуз, балким кайненеңизден коркконуңуз, балким кандайдыр бир жерде толкунданганыңыз баары балага таасир этет. Кээ бир адамдар бар, кээ бир балдар бар. Эненин ичинде коркуп калган. Ал өмүр бою корко берет. Эмнеден коркконун билбейт. Денесинде тырышуу бар. Биз ушул айымдар менен, биз булчуңдар менен да иштейбиз го. Ошол айымдардан байкайбыз, көп айымдарда тырышуу бар. Тырышуу, денесин эркин сезе албайт. Денесинде булчуңдарда тырышуу бар адамдардын баарында коркуу. Алар тырышып өзүн эркин сезе албаган адамдар эч качан жашоодо эркин ойлоно албайт. Мээсин булчуңдарына чейин тырышат, эркин ойлоно албайт. Алардын, мисалы, мээ иштеген мээнин клеткалары менен иштебей турган мээнин клеткаларын да изилдесе, экөөнүн айырмасы бар экен да. Иштеген мээнин клеткалары дагы кандайдыр бир алар дагы баягы мээни качат эткенде көп окуганда, мээнин ички мээнин клеткалары да кадимкидей чоңоёт экен да, узарат экен. Ал эми иштебеген мээнин, иштетпеген, логиканы иштетпеген мээлер деген алар тоголок боюнча калат экен да, клеткалар. Аны баягы клеткалар боюнча дагы окуп чыгып өзүм аябай таң калдым. Демек, ошол мээ иштете албай калат, мындай айтканда. Денесинде тырышуу, коркуу бар адамдар. Ал балким ичиңиздерде иште кезде коркуу калып калды. Балким 2 жашында коркуп калып калды. Ал кезде
корккон адамдар психологиялык тараптан жетилбей калат. Психологиялык тараптан жетилбеген адамдар алар кичинекей бала сыяктуу болуп, ички жан дүйнөсү кичинекей бала сыяктуу болуп калып калат да. Өзүн чоң киши сезбейт мисалы. Кийинки жашоодо көп адамдарга арызданган, мисалы, налган, тарынган, коркок, көп нерседе кичинекей адамдардын сөзүн эске алып эле аркага эле кете берген, алдыга кыскасы кадам таштай албаган, дайым мен ушул менен өзүмө жаккан хадистер бар. Мисалы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткан, мусулмандын бир күнү экинчи күнгө окшобош керек, дайым өсүүдө болуш керек. Бул жерде өспөй токтоп калган, чайналып калат да, мындай айтканда, бир жерде токтоп калган ички жан дүйнөсү. Ал эми сырткы биологиялык абалын карасаң, 30-та болот, 40-та болот, бирок алар өздөрүнүн логикасын иштете албайт да. Мисалы, мындай кылышым керек, демек бул маселемди мен мынтип чечип алсам болот деген сыяктуу өзү терең ойлоно албайт, мындай айтканда. Анын баардыгы коркууларга барып, ичте кезде коркту, балким 2 жашта балким катуу коркуп калды, ошон үчүн эне баланын коргоочусу болуш керек да. Бала бактылуу балалыкты көрүү керек. Бактылуу балалыкты көргөн балдар кимдер? Алар атасынын энесинин дайым коргоосунда болгон балдар, коргоодо болгон балдар. Бул коргоодо болгон балдар эртеңки учурда кыскасы өздөрүнүн кандайдыр бир жөндөмдүүлүгүн, өздөрүнүн, мисалы, сиз эмнеге кызыгасыз? Өзүңүз мисалы эмнеге кызыгасыз? Мисалы, өзүң бир кызыккан бир кесиби болот да. Ар бир адамдын бир уникалдуу өзгөчөлүгү болот. Мисалы, балким сиз балким бир таптакыр башка нерсеге кызыгасыз, бирок башка нерсе менен алек болуп атасыз. Бирок сизге алек болгонуңуз жакпайт. Сиз просто бир айлык үчүн иштеп атасыз. Бирок сиз эмнеге кызыгасыз билбейсиз. Бул жерде өсүү жок. Ал жерде сиз айлык үчүн иштеп аткан адамдар, айлык үчүн иштеп аткан адамдар, алар ал жумуштан рахат албайт, просто акча үчүн иштеп жүрө берет. Ал жердин өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошо албайт. Мисалы, мен өзүм аябай бир кызыгам, бир нерсеге кызыгам. Мисалы, мен аял эркек бала тарбиялоо боюнча экспертмин. Бул тарапка аябай кызыгып атам. Себеби мен акча бербесе дагы, мен бул багытта мен сабактарды өтө беришим мүмкүн. Рахаттанып өтө беришим мүмкүн. Себеби мага жан дүйнөмө жагат. Демек мен андан ары изилдене алам, себеби ал мага жагат. Андан ары изилдеп, касып кете берем. Бул жерде мындай болгон экен, бул жерде мындай болгон экен деген сыяктуу. Ал эми кызыкпай акча үчүн иштеген адам ошол акчаны алат болду, ал өспөйт, ал мамлекеттин өсүүсүнө да бир салым кошо албайт деген сөз. Бул жерде мен ошол бала тарбиялоо тарабын карай турган болсом, мен да ошо балдарымда көрдүм да. Мисалы, туура эмес тарбиялаганды көрдүм, карадым. Балар чоңоюп келаткан кезде эмнеге өзүң билип жаза бербейсиң, эмнеге муну көрүп турган нерсеңди кыла бербейсиң, эмне үчүн деп мен дагы аябай башым ооруду да, балдарымда. Аябай башым ооруду. Анан ойлонуп баштадым да, бул жерде эмне кетти? Бул жерден кайсы жерден ката кеттим? Эмне үчүн мен өзүм билип жаза берчүмүн баарын, эмнеге сен жазабайсың? Себеби бизге, мисалы, мага дух берген атабыз аябай көп китеп окуган мыкты киши болчу. Атам тонна китеп окуган киши болчу, дүйнөнүн илимин казган киши болчу. Атам бизге дух берген, кадимкидей шыктандырган. Сен колуңан келет, сен жаза аласың, сен кыла аласың, сен эң мыкты болушуң керек деген сыяктуу дух бул баланы кадимкидей өстүрөт. Ал дух ата-энеден болбогон балдар, бала ата-энени мындай өзүнүн кудай катарында көрөт. Кандай десем, өзүнүн бүт бар маселесин чечкен, эң ишенген адам катарында көрөт да, мындай айтканда. Өзү ички жан дүйнөсүнөн ушул адам баарын чечет деп турат. Бирок ошол чече турган адамы аны басып аткан болсо, ал бала басылып калат экен да. Ал басылып калганын көрдүм да өзүм кыздарыман. Дух берип басылып калган. Анан кыздарым өздөрү азыркы учурда өздөрү менен иштейт, өздөрү психологияны окуду, өздөрү медреседе окуду. Азыр иншаллах өздөрүн таанып, мамилебиз дагы кадимкидей нормага түштү. Кыздарым жакшы болуп кетсе, өздөрүн билип, өздөрү бир маселелерин чечип алган болсо, өздөрү мыкты кыздар болуп калса, буйруса сабак берген мугалимине үй алып берем деген күндөрүм да болгон да, просто. Эми сыртынан айтып кеттим го, сыртынан мен кыздарым аябай мүнөздөрү жакшы, аябай сонун, мыкты кыздар, жакшы окуган кыздар. Бирок баары бир монтип басылып калганы билинип турчу да мага. Азыр эми Аллага шүгүр, жакшы результаттары. Бул психология илими ошон үчүн керек экен деп эсептейм. Динде жок деп мен каршы болсок дагы, бирок диндин ичиндегин угуп, бирок амал кыла албай атканыбыздын баары психологиялык абалыбызга барып такылат. Адам
психологиялык тараптан, руханий тараптан, денелик тараптан, акыл эстик тараптан дайым өсүп туруу керек. 4 багытта өсүп турбай турган болсок, анда биз эч качан ийгиликтүү адам боло албайбыз. Бул эмоционалдык жакты дагы биз карап коюшубуз керек экен. Ошол муну психология илими үйрөтөт экен. Ал эми руханий тарапты биздин исламыбыз үйрөтөт, рухубуздун азыктануусун. Ал эми акыл эсибизде болсо, азыркы учурда тренинтер, семинарлардан мен деген жакшы мугалимдерибиз бар. Алардан алсак, ал эми дене тарабыбызды дагы телес бул көрүнүп турган денебизди менен да иштеп коюу. Фитнес буларга өтө жакшы жардам бере турган эң чоң фактор болуп эсептелет. Кыскасы бар тараптан өсүү керек. Сиз айтып атпайсызбы же бала эненин курсагында жатканда чочуп калышы мүмкүн депчи, коркуусу болушу мүмкүн, бир нерседен тынчсызданып болот төрөлгөн. Ошол нерсени бала өзү чоңоюп, ошону изилденип, казып, өзүнүн үстүнөн иштегенге чейин эне ошол нерсени кантип жоюш керек? Баладагы коркууну. Аны сиз только баланы кучактоо, өзүңүздүн балаңыз экенин сездирүү. Сиздин ичиңизде ошол балаңыздын жатыныңызда балаңыздын жатканын, ичиңизде жылуу жерде балам, ошол сиздин ичиңизде жатканын бала элестетүү керек. Сизди энеңиз катары кабыл алуу керек. Энеси катарында. Төрөлгөндөн кийинкисин айтам да, мисалы үчүн 3-4 жаш. Мен анткени бул нерсени айтып аткан, мен улуу кызым, 2 кызым бар, экөө мүнөзү 2 башка. Кичүү кызым мындай өзүнө турган, мындай сөздөрүнө жооп бере алып турган кыз десем болот, мындай самостоятельная. 2 кызыңыз башка эркек жок, Жок. 2 кыз. Улуу кызым мындай бир нерсе корко берет да, бир нерседен коркуп, мисалы үчүн ал мен сиз айтып атсаңыз түшүндүм, менин апам мисалы үчүн караңгыдан коркчу да, караңгыда биз жанында турсак деле корко берчү, атам жок болсо мисалы үчүн. Мен өзүм ошондойм, жолдошум бир аз кечсе коркуп баштайм караңгыда. Улуу кызыма ошол нерсе өтүптүр деп азыр сиздин сөзүңүздөн жыйынтык чыгарып атам да. Эми ошол нерсени мен кантип мындай коркуу сезимин жоготушум керек? Негизинен адамдын эмоциясы, адамдын мындай айталы, сезимдери бөлүнөт да. Эмоциялык абалыбыз биздики. Мисалы, кээ бир адамдарда коркуу бар, кээ бир адамдарда тарынуу, мисалы, коркуу, кыжалат болуу, мисалы, дагы эмне, толкундануу, мисалы, тынчсыздануу дегендей толтура сезимдер бар да. Сезимдердин мындай түрү көп да, мындай айтканда. Ошонун адамды өстүрбөгөн эң чоң сезим бул коркуу. Коркуу, тарынуу. Эки сезим адамда болсо, ал адам эч качан өсө албайт. Өсүүдөн коркот дачы. Эми ошол баягы коркуу менен иштеш үчүн ошол психология ошого жардам берет. Мисалы, терапиялар керек ага. Анан детский психологдор менен иштесе болот. Бала өтө бат ордуна келет. Бала. 3-4 жаштагы бала деле өтө бат ордуна келет. Бир-эки эле алар мындай сөзүп коюу жетиштүү. Эгерде өзүңүз ал багыт боюнча билимиңиз жок болсо, же болбосо, сиз азыр коркуу сизде бар болсо, демек сизге терапия мисалы жакшы, аябай жакшы. Анда дагы психотерапевттердин дагы эң ошол тараптан билими мыктылары бар го, билими мыкты. Ошол тарапты казып изилдеген, ошол тарапта жүргөн психотерапевттер бар. Эми мен өзүм тааныган, мен дагы ошо кыздарымды ошондой психотерапевттер менен иштеттим. Анан ошо коркуу менен иштөө керек. Ошол эмнеден коркуп атат? Аны анализдөө керек, мисалы. Эмнеден коркуп атат? Азыр мен ойлойм, сиздин балаңыз, улуу балаңыз менен кызыңыз менен экинчи кызыңыздын аралыгы балким кыска. Аралыгы балким кыска. Сиз улуу балаңызды төрөгөндөн кийин бир аз 1-2 жашка чыккандан кийин эле сиз кийинки балаңызды төрөдүңүз, кийинки кызыңызга мээримди төгүп баштадыңыз, бул кызыңызды карай бердиңиз, бул кызыңызга убакыт бөлбөдүңүз. Сен ары тур, сен мындай кыл, балким ошондой жаза бердиңиз. Бул балаңызга көңүл бурулган жок. Өзүн билбестен. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Канча балаң болсо да бирдей мамиле жаза. Кичүүнү сүйүп атасың, улуусун кошо сүй. Андан улуусун кошо бардык. Мисалы 8 балам болсо, мен 8 балама бирдей мээрим төгүү. Эмне үчүн бирок бирдей мээрим төгө албайбыз? Эмне үчүн? Себеби биздин өзүбүзгө жетишсиз ал нерсе. Өзүндө жетиштүү адам баарына, балдарың эмес, кошунанын балдарына, туугандарынын балдарына, бүт баарына мээрим жете берет. Ал биздин ички жаныбызга толгон сүйүү бар болсо. Бирок ал жок болгондуктан улуусуна эмес, кичүүсүнө көңүл бура беребиз. Кичүүсү автоматтуу түрдө толук сүйүү алган, өзүнө ишенген балдар, оюн ачык айта алган, сиз менен эркин сүйлөшө алган, баардык адамдардын жанында оюн айта алган бала болот. Кичүү кызыңыз ошондой болуш керек деп ойлойм да. Улуусу уялып, кандайдыр бир нерсе жетишсиздей. Азыр дагы балким ал кызыңыз менен иштеп, бат эле оңдоп койсоңуз болот. Анан дагы
Дагы энелерге айтам, дайым айтып келем, бул жакта балким сиздерди энелер көбүрөөк көрсө, бул кулактарына күмүш сырга деп айтайын. Мисалы, ошол балаңызды сиз, ошол кызыңызды азыр кучактап сүйүп баштайсыз. Кучактап сүйүп баштаган кезде ал балаңыз кадимкидей кичинекей абалга түшөт. Кичинекей бала болуп айланып калат. Мындай айтканда, сүйлөгөн балаңыз сүйлөй албай калышы мүмкүн. Эркелеп, кадимкидей 2 жашар баланын абалына түшүп калышы мүмкүн. Ыйлай бериши мүмкүн. Жөн эле ыйлай бериши мүмкүн. Баягы чыкпай калган эмоциясын чыгарып баштайт да. Эркелей албай калган эркеликтерин кылып баштайт. Биздикилер ошол кезде эркелетип койсо башка чыктым деп туруп, кайра чаап, кайра эле мурда абалына түшүрүп кое беребиз да. Бирок ошону чоңойтуу керек, Наоборот, ошентип баштаган кезде, демек, кайра дагы сүйүүнү көбүрөөк берип башташ керек. Кучактоо, мисалы, кучактап, андан дагы көбүрөөк сүйүү берип баштаган кезде, ал балаңыз ашып кетсе, 6 ай, ашып кетсе 1 жыл, андан кийин ал кичүү кызыңыздай болуп ачылат. Өзүн кадимки кичүү кызыңыздай болуп, өзүнүн оюн айта алган, мен дагы адам экем, мен дагы киши экем деген сыяктуу, өзү кишилердин санында өзүнүн эркин алып жүрө алат. Бул жерде мен буга караганда жаманмын деген сыяктуу ичинде бир нерсе бар. Өзү билбеген, айта албаса дагы, кээде бар да. Кээде кичинекей кезинде аябай уруп, аны урган болсоңуз, чоңойгондо кээ бир кыздар эстей албайт. Жок, мен апам эч урбаган, мен атам эч урбаган дей берет. Урбаса дагы ал автоматтуу түрдө мурдакы кылганы месинде турат ал нерсе. Аны автоматтуу түрдө баланы ура берет мисалы. Аны бере албайт, себеби ал ошону алган. Мисалы, бир адамдын мээси таптаза кезде төрөлдү. Төрөлгөндөн баштап ал мээс толуп баштайт деп айтканда, жашоодо эмнени алып атат, баарын мээсине калыптанып баштайт. Ал нерсени эстей албаса дагы ал мээсинде турат. Азыр ар бир экинчи энеде ушундай бир сезим болушу мүмкүн. Өзүн күнөөкөр сезгенчи. Азыр Инстаграмда, интернетти барактасак деле багы ушундай эне болуш керек, баланы ушинтип тарбиялаш керек десе, окусаң, ал нерселерди сен кылбагандай, такыр эле тескери тарбиялап аткандай сезип, өзүңдү күнөөкөр сезесиң да, балаңа мээрим төгө албай аткандай, жетиштүү убакыт бөлө албай жаткандайчы, ушул күнөөкөр энеден кантип чыгыш керек? Негизи өзүнүн күнөөлүү сезүү адамды аркага кетирет. Адам алдыга өсө албайсың. Өзүнүн күнөөлүү сезүү, мисалы таарынуу, коркуу, мунун баардыгы адамды аркага кетире турган, энергияны жей турган сезим. Сенин бир күнгө Аллах Таала бизге берген энергияны кадимкидей жейт. Күнөөлүү сезүү. Албетте биз бул жерде өзүбүздү деген күнөөлүү сезүү менен маселе чечилбейт да. Анын чечүү тарабын карашыбыз керек. Туурабы? Күнөөлүү болдум, минтим деп отура бербейсиз да. Демек канча чечсе болот? Канча чечсем болот? Мисалы, мен улуу балдарымды демек психология окуп алгыла деп, түшүнүп алгыла деп, мисалы, өздөрүн башында каржылап берип аттым. Азыр өздөрү каржылайт, өздөрү иштеп, өздөрү каржылап, кыскасы окуп атышат. Анан ошондой да, анын чечүү жолун карап баштайбыз да. Канча чече алам деп. Чечүү жолуна өтөбүз да, мындай айтканда. Анан күнөөлүү экем деп отура бергенде маселе чечилбейт. Эч ким бизге келип аны оңдоп бербейт. Баардык маселени оңдой турган биз өзүбүзбүз да, өзүбүз аракетке өтүшүбүз керек, кыскасы. Кадам ташташыбыз керек. Так, эмне кылам? Бүгүн барасыз, кызыңызды кучактап көрүңүз, сиз, мисалы. Балаңызды кучактап көрөсүз, аябай сүйүү берип көрөсүз. Балаңыздын кандай эркелегенин көрөсүз ошол кезде. Кантип башка балага айланып кеткенин көрөсүз. Анан карап, ошондон ойлонуп көрүңүз да. Демек, балам кайсы абалда. Менин экинчи кызым апамын колуна алып барып бердик бир учурда. Жолдошум экөөбүз жаңы Бишкекке келген учур беле, билбейм иш кылса. Анан ошол кезде, жок, айылда элекен. Апам эркелете бериптир кызымды. Анан кызым сүйлөй албай калган. Сүйлөп аткан эле кызым сүйлөй албай калган да. Анан бизге келди. Ча деп эч сүйлөй албайт да кызымчы. Анан, жашынакай сүйлө деп мен аябай ушканым эч эсимден кетпейт. Көрсө деген ошол абалга түшүп калат экен да. Кайсы абалда болсо, кайсы абалга. Ошол абалга түшүп калат. Ал бизге жакпайт экен да. Аны эми мен балдарым 8 балам бар болгон үчүн өзүм практикаман бар өттү да. Бир кызымда дагы ушундай болду. Кадимки 5 жашар бала, кадимки жаңы төрөлгөн балага түшүп калган учурларын өз көзүм менен көрдүм. Кадимкидей 5 жашар баланын иңа деп ыйлап калганын көрдүм өзүмдүн баламан эркелеткен кезде. Демек, эркелетпегенин көрүнүп турат ошол жерден.
Демек азыр эми кичине сабырдуу болуп калдыңыз. Мурдагы апа менен азыркы апамдын айырмасы бар деп кыздарыма сурасаң айтышат. Ошол өзүмдүн мындай күнөөкөр болбой ошол маселени чечиш керек. Чечкингөтүү керек. Мындай ата-энелер бар, баласын жакшы эң кымбат мектепке окутат, же бала бакчага беребиз, аябай кымбат баалуу кийимдерди кийинтебиз. Ошентип эле мына мен сени тарбиялап атам, мен сага сонун нерселерди бүт мүмкүнчүлүктү түзүп берип атам. Окушуң керек. Деп милдет кыла берген ата-энелер бар да эже. Ошол нерсе албетте туура эмес. Буга кандай жооп бересиз? Же туурабы? Жок, мисалы, баланы кийим менен, тамак аш менен эч кандай биз эч нерсесин толтура албайбыз. Мен да ошондой эне болчумун да негизи. Ушундай эне болчумун. Кыздарымды укмуш кийиндирчүмүн. Элдер бир кофтасын алып берсе, мен 10 кофта алып берчүмүн бир жылда. Анда дагы эң жакшысын издеп алып берчүмүн. Күндө парикмахерден чачтарын жасатчумун. Ушундай болдум. Ошентип мыкты кылып атам деп ойлодум. Бирок ал кичинекей дагы бир баланын жашоосунда бир эч таасирин бир тийгизбегенин көрдүм өзүм. Өзүм көзүм менен көрдүм аны. Жашоодо бир кичинекей дагы балаңызды мыкты кылып атам. Эч бир балага жакшы бир пайда бербейт, кыскасы. Жакшы пайда бербейт ал нерсе. Аны практикаман көрдүм. Анан баарын алып берип атам, бүт баарын жазап коятам. Просто сен окуй беришиң керек. Биз окуган кезде кийимге жетпегенбиз. Биз окуган кезде жакшы тамакка жетпегенбиз. Сен жетип атасың. Бүт нерсени алып койсом, болду, мүмкүнчүлүктөрүң баары бар. Болду, окуй берет деп ойлойсуң. Бирок баланын жол көрсөтүү, балага үйрөтүү, балага мээрим берүү, дук берүү деп айтып атабыз го. Баланы бир күндүк жашоосуна шыктандырып коюу, эненин шартсыз сүйүүсү, мисалы эненин мээрим төгүүсү, кадыр бартоосу баланы, бала болгондугу үчүн кадыр бартоосу, сиздин балаңыз болгон үчүн ал кадыр бартоосу, сизди себеп кылып бул дүйнөгө Кудай жаратып койгондугу үчүн сиз баланы кадыр бартооңуз. Алардын баардыгы болбосо, анда ал балаңызга кийимди алып келип тооналап коюп коюңуз. Тамакты тооналап алып келип бериңиз. Ал эч качан балага эртеңки жашоосуна таасир эте албайсыз. Наоборот, сиз терс баягы эмне ала аласыз. Бирок ошол эле кезде, мисалы, мектептерибизде азыр 40-50 окуучу болуп атат. Андай кезде албетте частный мектептерге, мисалы, 10-15 окуучу окуган мектептерге берсек, биздин билим үчүн жакшы болуусу мүмкүн. Ошол эле кезде мугалимдер да иштөө керек өздөрү менен. Себеби сиздин мен жакшы тарбиялап атам деп үйдө жумшактык кылып, мээрим төгүп тарбиялаганыңыз менен анын психологиясы калыптанып аткан кезде мугалимдер балким коркутуп басып коюшу мүмкүн кээде. Эркин коюп тарбиялашыбыз керек, бирок ошол эле учурда бала дагы мындай чекти билиш керек. Ооба, баланс сөз болуу керек. Мисалы, баланы мактап аткан кезде дагы туура эмес жазап аткан болсо, демек туура эмес тарабын дагы айтасың, жол көрсөтөсүң. Жол көрсөтпөй эле эгерде только мактай бере турган болсо, анда ал адам кийинки учурда кандай болуп калат? Ал кийинки учурда текебер, мисалы, ал эч кимдин сөзүн укпаган, туура эмес жазап атса дагы мойнуна албаган, мону бирөө туура эмес жазап атасың десе дагы аны кабыл ала албаган, жалаң эле меники туура, мен гана идеалдуу адаммын. Кыскасы, эртең кыз болсо аялы менен жакшы жашай албаган, дайым жалгыз болот андай адамдар. Эркек болсо аялы менен мамиле кыла албаган, меники эле туура деген, башка адамдын оюн уга албаган балдар болуп калат. Ал дагы минус. Ашыкча эркелетип, ашыкча балансты кармабай, туура эмес жазап атса дагы туура дей бергендер бар. Бул дагы минус. Ошол эле кезде такыр көңүл бурбай коюу дагы минус. Аны минустары, плюстары тууралуу өтө чоң тема. Бул аябай 4-5 саатка созула турган тема. Бул жерде балансты да кармоо керек. Эки тарапты тең кароо керек, эки тарабын. Азыр ушу бала тарбиялоо боюнча мындай эне болуш керек деген макалаларды же маалыматтарды окуп, ошол багыт менен тарбиялаган туурабы, же болбосо өзүң жүрөгүң менен ар бир бала менен байланышы эненики ар башкача же инстинкт менен эле тарбиялаган туурабы? Эгерде сиз ички жан дүйнөңүз менен тарбиялай турган болсоңуз, анда ата-энеңиз кандай тарбия берген болсо, ошону гана бересиз. Эгер өзүңүз окубай тарбиялай турган болсоңуз. Алдыда айткандай, сиз эгер уруп тарбияласа балаңызга, уруп эле
сиздин ички инстинкт деп атасыз го, ал сиздики только баланы уруш керек, катуураак кармаш керек деген нерсе болушу мүмкүн. Балким сиздин ичиңизде. Демек ал туура эмес деген сөз. Туура болуш үчүн сөз илим алуу керек. Эмне үчүн төрөлгөндөн өлгөнгө чейин илим алуу парыз деп. Мисалы, исламда жүргөн адамдардын баары күндө илим алуу керек дейт. Эмне үчүн анда? Биз бала тарбиялоо боюнча дагы сөзсүз алдын ала илим алышыбыз керек. Алдын ала. Баланы төрүп алып, анан түштөн кийин мындай болуп калды деп эмес. Биринчи балалуу болгонго чейин. Балалуу болгонго чейин эгерде бала тарбиялоону эгерде окута турган мекемелер боло турган болсо бизде, накта ошондо анан туура эң мыкты деңгээлдеги балдарды ошондо биз төрөп, ошондо тарбияламакпыз мыкты балдарды. Андай мектептер жок да бизде. Андай Бала тарбиялоо деген. жок да андай. Аны мен бир депутатка сунуштап көрдүм. Сунуштап көргөн кезде бизде деген антип мажбурлап окутуу мындай деген, биз советский мамлекетте жашайбыз, биз демократия мамлекеттебиз деп айтты. Бирок мен ошондойго кошулбайт элем. Себеби андай боло турган болсо мектепке ансыз деле мажбурлап окутуп атабыз 7 жаштан. Ансыз деле мажбурлап көп нерсени жазатып атабыз. Бул нерсени адамдарды мажбурлоого эмне үчүн болбосун деп ойлоном да. Муну алдын ала эгерде 1 айлык 2 айлык курс кылып окутуп койсо эмне үчүн болбосун? Аны эми мамлекеттин башчылары ан үчүн бир нерсени түшүнүш керек деп ойлойм. Ошол кезде азыр эми адамдар билгенибизче, мисалы, билгенибизче жеткирип атабыз. Бирок бул чоңураак деңгээлде чет өлкөнүн өнүгүүсү боюнчакы мындай программаларын алышыбыз керек деп ойлойм. Тажрыйбадан өткөн программаларды алышыбыз керек. Антпей турган болсок кантебиз анда? Тажрыйбадан өткөн информацияларды албасак анда, биз моинтип урунуп согулуп, антип минтип алып, ушундай экен деп эсибизге келгиче анда 100 жыл өтүп кетет да. Бирок бат результат алыш үчүн бат жыйынтык көрсөткөн эмне үчүн алганга болбосун. Ошолорду алып биз программалап киргизгенге болот деп эсептейт элем. Эгерде мен колуман келсе, ошону кылдырмакмын деп. Мындай суроо Айсел эже, кээ бир ата-энелер бар, баланын убактысын уурдаган, мисалы үчүн баланын 6 жашында мектепке өөрүп койгон, же болбосо аябай нагрузка кылып английский, немецкий баарын окуткан. Ушул нерсе балага канчалык зыян? Мисалы, баланын жөндөмдүүлүгүнө караш керекпи? Же ата-эне келечек, ата-эне мен келечек үчүн аракет кылып атам, баламды илимге, билимге сугарып атам деп эле ушул же кичинекейин эле кыйнай берсе болобу? Жок, ар бир баланын өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар. Аллах Таала негизи жараткан кезде бир баланын башы жетип аткан нерсеге экинчи адамдын башы жетпеши мүмкүн, мисалы да. Бирок мисалы сен колуңда бар деп айтайын. Колуңда бар. Бирок баланын жөндөмдүүлүгү, баланын мээсинин иштөөсү башка балдарга караганда алсыздараак. Бирок сен аны мажбурлайсың, буга алып барасың. Мени өөрчүтүү керек. Бирок өзүнүн деңгээлинде. Мисалы менин бир кызым бар. Эч мисалы жөндөмдүүлүгү математика тарапка эч кызыкпайт. Бирок мен математика уклонго киргизип койдук. Ал математиканы ойлоно албайт. Бирок математика уклонго окуу автортет. Себеби жакшы окугандар окуйт. Математикага баш жеткен адамдын көп нерсеге баш жетет. Деп математикага киргизип коесуң. Бирок балаң жөн эле чайналат, жөн эле кыйналат. Ал жерде мээси жетпей жатат ал нерсеге. Ана мага бир мугалим айтты да: "Асел, сен балаңды эмнеге математика уклонго киргизип койгонсуң? Бираз балаң деген жетишпей жатат, кыйналып атат" деген кезде, мен ойлондум. Ал эжекебиздин мага айткан таасир эткени, мен өзүмдүн балам математика уклонда окубайт. Себеби балам математикага башы жетпейт деп айтты. Математика мугалими. Математика мугалими. Мен ойлонуп, чын эле кызымды кыйнабайын деп, башка өзү кызыккан сабакка киргиздим. Бул жерде чет өлкөдө ушул нерсени өтө мындай бир, аларды эми өтө өнүккөн. Мисалы уклон деген, мисалы чет өлкөдө балдарын уклонго бөлөт. Мисалы сиздин балаңыз балким колун өрчүлүккө аябай шыгы бар. Бирок математикага эч шыгы жок. Демек анын колун өрчүлүк жагын күчөтүү керек, өрчүтүү керек. Эмнеге кызыгып атат? Балким сиздин бир балаңыз конструктор. Ошол тарапты мыкты билет. Дагы бир балаңыз бар, мисалы, көркөм окуйт, роль аткарганды жакшы көрөт. Демек, аны алтырабын өстүрүү керек. Анан келип эле баламды аңгыс тилге буяка дей берген кезде, аны бир азыраак убакыт бөлүп, азыр дагы бир жакшы методдор бар экен. Биздин бир мугалим кызыбыз келген. Жакшы методдор, бир күндө 5 мүнөт убакыт бөлүп коет экен, тил үйрөтөт балага.
Анын өзүнүн методдору бар. Балким андай кылып баланы оюндарга алаксытатып эле, ойноп атып эле, балам мындай, мисалы, мазес, фазе деген сыяктуу эле кичек сөздөрдү айтып коюп эле үйрөтүп коет экен. Англисче өзүнчө, корейсче өзүнчө сүйлөгөнү үйрөтүп, бир 4-5 тилде үйрөтүп коет экен 6 жашка чейин. Андай болсо бир жөн баланы мажбурлабай. Мен сурадым да. Ошентип 4 тилде үйрөтүш үчүн балаң мындай мажбурлап калбайсыңбы десем, жок дейт. Бир күндө 10 мүнөт, 15 мүнөт эле анда дагы оюндар менен. Балага жагат дейт да. Наоборот, балага жагат дейт. Ошондой болуп үйрөтүп койгон болот деп эсептейм. Себеби азыр аламдашуу заманы болуп атпайбы? Биз дүйнө менен азыр мындай байланыш кура алабыз. Дүйнөгө мисалы кыргыздар менеткеч болушат го. Товарларыбызды өткөрө алабыз. Биз дүйнөгө эмне чыгарсак дагы дүйнө менен азыр байланыш кылбасак, биз өнүкпөй жатканыбыз дагы ошол себептен болуп атат да. Демек, өнүккөн мамлекеттердин маалыматтарын тил үйрөнүү менен мисалы ала алышыбыз мүмкүн. Ал менен мондай карым-катнашты күчөтүш үчүн тил үйрөткөн жакшы. Ошол эле кезде мажбурлап эмес. Эч кызыкпаса сен барып эле балаңды мажбурлай берсең, тажап калат. Ойногон кезде ойносун, кыскасы, энергиясын чыгарган кезде, ойногон кезде, секирген кезде, чуркаган кезде каалап атабы, ошол чыгарыш керек, ойнош керек бала. Анан кандайдыр бир убакытта аны кызыктыруу, балким дух берүү, аны эмне үчүн окуш керек экенин да билдирүү керек да. Кээде бар да, эмнеге окуп атканын билдирбей эле барып эле тыга берет. Бирок мисалы ошону эмне үчүн окуш керек деген балага түшүндүрүп берсең, балада кызыгуу көбөйөт да. Мисалы мен балам бир сабактан эч окубай атат. Мисалы географиядан деп айтайынчы. Географияны эч окугусу келбейт. Сурасам билбейт. Мен географияны эмне үчүн тааныш керек экенин бир күнү отуруп түшүндүрүп берем балдарыма. Балам, сен географияны эмне үчүн окушуң керек? Сен демек дүйнөнү элестетсең, жердин бетин толук маалыматың бар. Япония боюнча маалыматың болот, Америка боюнча маалыматың болот, мисалы, Индия боюнча маалыматың болот. Сен Казакстан боюнча маалыматың болот. Дүйнөдө кайсы мамлекеттин жери экенин, кайсы мамлекет өнүккөн мамлекет, кайсы мамлекеттин борбору кандай, кандай шаарлар, бүт баарын билесиң. Сен мээңде ошо сен жер дегенде элестейт, сен бардык мамлекетти элестете аласың. Сен кыскасы кайсы мамлекетке бара аласың, кандай кыласың? Тарыхты окуу менен бардык мамлекеттин тарыхын биле аласың деп мен айтып койгон кезде, балдарым деп турган. Демек деп эле алар изилдеп эле өздөрү аракеттерди кылып, кычыктарын карап, карталарды карап, демек мындай деп эле бүт баарын тытышып, ал эмнеге окуп атканын билүү керек бала. Жөн эле тил үйрөтө бербейсиң, просто тилди эмне үчүн үйрөнүш керек ал бала. Ошону толук баланын деңгээлине, мындай бир абалына, жашына жараша, 12 жаштан баштап бала өзү аракет кылып баштаган кезде үйрөтө турган болсок, дагы болсо жакшыраак болот да. Алдыда стресс, депрессия боюнча да сүйлөшүп кеттик. Анан илгери бизде стресс, депрессия жок эле чоңойгонбуз деп калат го биздин апаларыбызчы. Анан сиздин кыздарыңыз бар болсо, ошол өткөлү курактан кантип туура өтүш керек десек болобу же кандай болот? Өткөлү курак, мисалы илгерки өткөлү курак чын эле барбы же азыр жөн эле мындай сөзбү дегендей. Мен мисалы үчүн өзүм сиз эмес, жада калсам мен мисалы үчүн өткөлү куракка туш болгон эмесмин. Азыр ушундай өткөлү курак болот дешип эле аябай энелерди тынчсыздандырган суроо го же. Ооба. Бул жерде переходный возраст деген баягы балакытка жетүү деген бар да. Кичинекей курактан балакытка жетип атат, ал ушу чоңоюп атат. 12 жашта адам эмне үчүн пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам 12 жаштан кийин балага кадимки чоң кишиге мамиле кылгандай кылгыла деп айткан. Андай учур жок болсом да антип бөлбөйт болчу да исламда. Бөлүнбөйт болчу. Ал бөлүнүп атпайбы? 12 жашта демек аны кадимки чоң кишиге мамиле кылгандай. Ал ушу чоңойду деген сөз. Ал болгону чоңойгон кезде эми 12-14 жашка чейин болот да. Чоңойгон кезде бала өзүнүн оюн айтып баштайт. Мисалы балаңыз ошол кезде апа, мен кылгым келбей жатат деп баштайт. Бир жумуш айтып турган болсоң. Ал демек, ал чоңойду ал. Өзүнүн ою бар анын. Өзүнүн максаты бар, өзүнүн ою бар, өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар. Ошол кезде биз эмне кылабыз? Балам деп андан суранганды билбейбиз да, суранбайбыз да. Барып эле башкачабыз да. Жазашың керек. Мен сени төрөп койгом депчи. Мен баламсың, мен айтканымды угушуң керек. Мен сени төрөп чоңойтуп койсом, сен мени ушинтип атасың деп милдет кылып баланы баягы оор жүктү жүктөйбүз да. Анан бала мээси аларды ойлонот, болду мен ушунун гана айтканын кылышым керек. Болду, анын өзүнүн ою жок. Кээ бир кыздар ушундай да, мисалы, кичинекей кезиңизде эгерде сиз кызыңызды уруп аткан болсоңуз, уруп чап аткан болсоңуз, ал эртеңки учурда бирөө аны уруп турбаса, ал үчүн жашоо кызыксыз болуп калат. Эртең күйөөсү урбаса, өзү тилей берет. Тилleri чыгып,
урганды каалай берет. Ал сүйүүнү кучактоо аркылуу сүйүүнү түшүнбөйт. Только өзү негатив, өзү терс нерселерди жасап, ошону каалап тура берет. Кыскасы, күйөө балаңыз урган кызды тарбиялап атасыз. Эгер уруу менен болсо, биз көбүнчө аны түшүнбөй урат экен дей беребиз, а бирок ошонун аркасында эмне үчүн ал урса унчукпай жүрөт, кетпейт же болбосо күйөөм жакшы деп жүрө берет. Эмне үчүн деп ойлойсуздар? Ал ошол нерсеге көнгөн. Ошон үчүн баланы просто балага зулумдук кылбайбыз. Эгерде балага зулумдук кыла турган болсок, кечке ура бере турган болсок, анда өмүр бою кыскасы өзүңүз да кыйналасыз, балаңыз да кыйналат өмүр бою. Анын сиз кыйналган урпакты тарбиялайсыз анда. Өмүр бою кыйналган. Айтып коет го биздин жет атага чейин таасир этет деп, ошол. Сиз таасир эткен энеси жиндинин баары жинди деген макал бекеринен эмес. Сиздин жиндилигиңизден урпаңыздын баары жинди болуп кете берет кыскасы. Ошон үчүн мүмкүн болушунча өзүңүз менен иштеп, эмне үчүн уруп атасыздар? Ургуңуздар келсе, мен дайым айтып келем, груша илип алыңыздар үйүңүздөргө. Балдарыңыздын сүрөтүн чаптап алыңыздар. Болду, кайсы балаңыз жиниңизге тийсе, барасыздар грушаны уруп аласыз. Тинип чыгарып алат. Ооба. Ичиңиздерди мындай жеңилдеп каласыз ошо менен. Ошол урганда бала энесин болбой эле жакшы көрө береби же кандайдыр бир таарыныч көкүрөктө сакталып калабы же? Ал сөзсүз сакталып калат. Сөзсүз сакталып калат. Кийинки учурда энеге сүй бере албайт ал бала. Сүй бере албайт. Анан сен мага боруң оорубайт. Сен менин энеңмин. Сен мага боруң оорубады. Мен баарын жазып атсам дагы унчукпай тура бересиң. Анан мен кылып атам. Анан мен сени багып атам. Өмүр бою милдет кылып жүрөк оору болгон апалар толтура. Ал просто бул кичинекей кезде кеткен минустар, Ошо милдет кылуу боюнча мен сени төрөдүм эле, анан мен үйдү жыйнасам силер чачып салыптырсыңар, мен силерге тамак жасасам силер жебей койдуңар деген милдет кылууну кантип жоош керек экен элер. Ошол жөн гана баланы сүйүп жасасын, жебесе, жинденбесин. Жок, ал жерде андай эмес, Бул жерде мисалы сиз өзүнүн үйрөтүүнүн дагы жолу бар да. 6 жаштан баштап балага үйрөтүү керек. Үйрөткөн кезде мисалы сиз кийимин иреттегенди, мисалы өзүнүн ичкен тамагын, идишин жууп койгонду, өзүнүн отурган жерин тазалап койгонду 6 жаштан баштап үйрөтөбүз балага. 6 жаштан 12 жашка чейин сөз үйрөтүү керек. Ошол эле кезде бала кылып аткан кезде өзүң кылып атасыңбы деген нерсе өтө чоң роль ойнойт. Өзүң эгер кылбай эле мажбурлап кылдыра турган болсоң, ал жерде өзүн түшүнбөйт бала. Өзүн кул сезет ал жерде. Просто өзүң кыласың, ич жүзүндө көрсөтөсүң, плюс өзүң кылып атканды көрүп бала да кылат. 12 жашка чейин жумуш жасаган бала кийинки учурда автоматтуу түрдө жасайт. Эгерде 12 жашка чейин сен жумуш жасаганды үйрөтпөдүңбү? 6 жаштан ал бала түртмө болуп калат кыскасы. Кийин айтсаң кылат, айтпасаң кылбайт. Сенден коркуп эле жүрө берет кыскасы. Ал балдар сага сүйүү да бере албайт. Жумуш кылганды дагы үйрөтүшүбүз керек экен, андай айтат. Ооба. Эгер талап кылсак, өзүбүз жасап, эми бул өзү этаптар менен кетет го, Эми бул жерде аябай чоң тема да бул. Мисалы, кайсыл кезде үйрөтөбүз, мисалы, кайсыл кезде жумуш жасаганды үйрөтөбүз, кайсыл кезде китеп окуганды үйрөтөбүз. Илимди кайсыл кезде эмне деп сураганда, ал эми ошол эле кезде өзүнүн эркек экенин, өзүнүн аял экенин кайсыл кезде билдиребиз. Кайсыл кезде эмне калыптанат, бул өтө чоң тема негизи. Биз эми сүртөдөн мындай кыскача айтып кетсек болобу же ошолорду, мисалы үчүн өзүнүн кыз экенин же эркек бала экенин? Кыскача эч аны кыскачага батыра албайбыз. Эч батыра албайбыз. Бул чоң тема. Мындай айтканда, муну жазуу түрүндө полностью ички абалдардан бери түшүндүрүп берген кезде кыздар, мен ойлойм, кыздар урбай калат. Эгерде ошону түшүнүп дагы эле уруп аткан болсо, анда бир меси иштебеген бир эне болуп эле эсептелбесе, мен ойлойм, аны мындай бир окуган адам, билген адам эч качан баланы урбайт баланы. Мындай бир бүт баарын түшүнүп калат өзү. Түшүнөт. Эне эмоциясын контролдогон нормада энеге айланат. Өзгөрөт деп ойлойм мен. Энелер эң биринчи, эгерде эне боло электер болсо, эне болгонго чейин алдын ала ошол бала тарбиялоого даяр болсо дейт элем. Төрөп койгондор болсо, көбүрөөк ошол багытта китептерди окуса дейт элем. Мисалы, бала тарбиялоо боюнча китептер өтө көп азыр. Ошол китептерди окусак, мисалы, сабактарды алсак, бул айрыкча сабак албай, көп адамдарда текеберлик да бар. Мисалы, кантип сабак алгылары келбейт. Балким бир сабактан кичинекей бир информация болсо да аласың. Кичинекей болсо да информация аласың. Көбүрөөк сабактарды алсак,
мисалы дүйнөлүк эң менмин деген улуу окумуштууларды айтабызбы, же болбосо ийгиликтүү адамдарды айтабызбы, баардыгы көп окуган адамдар, көп сабактарды алган адамдар. Демек көбүрөөк окуш керек деп эле, ошол окуш керек деген менде принцип бар. Катуураак карманам. Өзүн өнүктүрүш керек. Ооба, өзүн өнүктүрүш керек. Андан кийин балабыз кыскасы бул Кудай бизди сээп кылып бул дүйнөгө алып келген. Биз просто сээпчибиз. Биз алардын өзүбүз төрөп аткан жокпуз. Биз өзүбүз жаратып аткан жокпуз мисалы. Эч ким бир дагы эне баласына тамак бербейт ичинде кезде. Өзүбүздүн нафисибизди тойгузабыз, өзүбүздүн кумарыбызды кандырдык. Ошондон бала түйүлдү. Балабыз өзү толгоо менен, толгоону да эч ким алып келбейт. Толгоону дагы Кудай өзү бизге берет. Ошол толгоо менен бала төрөлөт. Бул дүйнөгө алып келгенден кийин эч ким сүтүн өзү чыгарып аткан жок. Сүтү дагы бир Аллахтын кудурети менен Кудай өзү канча микроэлементтер камтылган сүттү бизге чыгарып берип атат. Анан биз Кудай ордуна чыга албай, балабызды, алсыз балабызды урганда жооп кайтара албаган, урганда кол кайтара албаган, бир гана бала болот экен, кайнежеңиз жиниңизге тийип аткан болсо, кайнежеңизди ура албасаңыз баладан чыгарбаңыз. Күйөөңүз жиниңизге тийип аткан болсо, күйөөңүздү ура албайсыз, күйөөңүздү ура турган болсоңуз эки чабат. Сизге кол кайтарбаган бир эле балаңыз, анан балаңызды урасыз. Балаңыз байкуш мен эмне болдум экен деп жалдыраган боюнча карайт. Анын ичинде коркуу сезими калыптанат. Ал өмүр бою башкалардын келтек жеген, башкалардан корккон бала болуп чоңоет кийинки учурда. Эгерде балдарыңыздардын мыкты болуусун кааласаңыздар, анда биринчи Кудай жараткан, жаратуучу Кудай жараткан бала катары кабыл алыңыздар да. Анан кийин балабызды кыскасы интеллигент кылгыбыз келсе, баланы кыйкырбайбыз. Кээде энелер ойлошуңуздар мүмкүн, мисалы мен урбайм, бирок кыйкырам. Бирок кээ бир кыйкыргандар ургандан да жаман болуусу мүмкүн. Коркутуп коюңуздар мүмкүн кыйкырган менен эле. Демек, кыйкырып баланы уруп эмес, просто сылап сыйпап сүйүү берүү. Бир күндө 6 жолу баланы кучактоо менен, 5 жолу жок дегенде кучактоо менен балаңыздарды денесине сүйүү толтура аласыздар, заряд бере аласыздар. Өмүр бою башкаларга сүйүү чачалган. Анда ушуну менен жыйынтыктайлычы. Кандайдыр бир суроолор болсо, көрүүчүлөр тарабынан комментарийге калтырсаңыздар, дагы ушул суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Балким да кийинки иретте ушул чоң темаларга кайрылабыз эже. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздерге дагы. Ушундай бала тарбиялоо боюнча салым кошуп жатканыңызга биз абдан кубанычтабыз. Ушундай маалыматтарды алып, болочоктогу энелер же учурда бала тарбиялап жаткан энелер, Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар экен, эгер сен коомго жакшы мындай салым кошкуң келсе, үйүңдөн жакшы адамдарды тарбияла дегендейчи. Өтө жакшы. Андыктан жакшы маалымат алдыңыздар деген ойдобуз. Кийинки эфирге чейин саламатта туруңуздар.